кырсыктардын тобокелдигин азайтууга арналган иш-чара Ош облусуна да келип жетти. Иш-чаранын негизги максаты кырсыктардын алдын алуу жана жарандарды жагымсыз окуялардан оолак болууга чакыруу. Иш-чарада жер титирөөдөн жабыркаган 3 адамды куткаруу кызматы ар кандай ыкма менен куткарууну көрсөтүп беришти. Жабыркаган адамдар көп кабаттуу үйдүн 5-кабатында болгон. 3 адамдын ичинен бирөө оор жарат алды. Аны куткаруучулар өздөрүнүн шаймандары менен алып түшүштү. Жабыркаган адамга медицина кызматкерлери биринчи жардамын көрсөтүп, тез жардам менен ооруканага жөнөтүштү. Сактаган биздин өзгөчө куткаруучуларга да ыраазычылык айтабыз. Ал эми биз Ал эми өрт өчүрүү кызматы өрт чыккан учурда өрттү өчүрүү жана жогорку басымдагы аппарат менен жабырлануучуларды куткарууну практика жүзүндө көрсөтүштү. Анда шаардагы бир турак үй күйүп кетип, өрт өчүрүү кызматы үйдүн 50% сактап калды. Чалгындоо иштери жүрүүдө. Кырсыктардын тобокелин азайтуу иш-чаралары республиканын 7 дубанында өтүп жатат. Эми 5 октябрда Бишкек шаарында жыйынтыктоочу машыгуу өтөт. Мындай иш-чараларды өткөрүү менен кырсыктардын саны өткөн жылга салыштырмалуу азайган. Былтыр 9 айда 800 кырсык катталса, быйыл 90 кырсык катталган. Бул эмне дегенибиз? Бул жерден эгерде биздин ошо калкыбыз, ошо биздин жарандарыбыз эгерде ушундай коопсуздук иш-чараларга кандайдыр бир деңгээлде баягы түшүнүк менен эгерде иш-чара жүргүзө турган болсок, мындай болгон баягы чыгымдарды, мындай болгон адам жоготууларын азайтканга мүмкүнчүлүк алабыз да. Анткени ар бир адам эгерде коопсуз жерге үй салбаса, эгерде жанакы ошондой сел жүрүп ата турган болсо, ошондо коопсуздугу сактап машина менен жоготсо, ошону кесип өткөндөн көрө кичине баягы өзүнүн коопсуздугун ойлоно турган болсо, баягы алдын алганга мүмкүнчүлүк алат да. Ош шаары боюнча жалпы 80ге жакын кырсык катталып, 3 миллион сом чыгым келтирилген. Ал эми республика боюнча жалпы чыгым 1 миллиард 200 миллион сом экендиги белгилүү болду. Республика боюнча жалпы 17 миңден ашын кооптуу делген аймак бар. Алардын 5 миңге жакыны эле жер көчкүсү, 600дөйү калктуу конуштар. Болгон жерге номер 12 Өзгөчө кырдаал болгондо кандай сактаныш керек, аны жакындары өзгөчө кырдаал болгондо кандай жакындарына жардам бериш керек, ошону биз элге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнчө мындай пропаганда кылып атабыз. Азыр Ош шаарында эми кооптуу айбак, Ош шаарында 2 шаарыбыздын Ленин көчөсүндө бир домубуз бар. Анан Курманжан Даткада дагы бир домубуз бар. Анан Алмалык айылында 23 үй бар, аны кооптуу деп тапканбыз. Аянтка 5 миңге чукул эл чогулуп, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан даярдалган машыгууга күбө болушту. Иш-чара кырсыктын тобокелдигин азайтуу жөнүндөгү ырлар менен коштолду. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.